Bizim proyektimizin birinci konuğu Janusz Mırza. Bloggerlikке эмне себептен келип калдыңыз? Бул нерсе бар экенин өзүм биле билбейм. Наушниктер токуп берчи деген нерсе. Көрүнгөн нерсеге токуй албайм ал нерсени. Бул реклама деген темасы. Ачык айтпай эле койбойлу. Кээде жаңы ачылып аткандар болуп калат, поддержка кылышып кетип калат. Девушкаңыз бар. Айтыш керек да. Азыр жашыңыз канчада? Айтпай эле коюш керек. Биринчи казайындар жөнүндө чыгаргам да мен. Өзүм жашоомдо болгондо мен Москвада ар бир балабы кызбы ошол жашоосундан өткөн да. Москва это город, который интересный. Мен Москвага рахмат айтам. Мен дворда иштегем да, дворник болчу. Что? Өзүңүзгө жактуу негизи. Мага жактуу деген. Намшок Москва. Комментарийлерди карайм, жигиттер, лайк, комментарий мен өзүм карайм. Урматтуу мекенештер, мына ушул баштап жаткан биздин проектибиздин биринчи коногу көпчүлүк адамдардын көңүлүнөн орун алган, өзгөчө ырсаптары менен таанымал болуп келе жаткан Janusz Mırza. Саламатсызбы, Janusz Mırza? Саламатсызбы, кандайсыңар? Жакшы. Шүгүр, жакшы. Ассалам алейкум, кыргыз элим. Бизде алгач эле мына ушул проектибизге кош келипсиз дейбиз. Башталып жатат. Башталышына сиз келдиңиз дегендей биринчи кадамдардан болуп, мына ошол кадам дүкөнүбүзгө биринчи кадам аттап келип отурганыңызга чоң рахмат дейбиз. Бизде мына ушундай кандай десем, кызыктуу, элге кызык болуп жаткан суроолорго толук түрдө жооп ала алабыз деген үмүттө сизди чакырып отурабыз. Өзүңүз билип атасыз, мына ошол Москвада уже көпчүлүгү сизди уже таанып баштап атат дегендей, сиз жөнүндө көпчүлүк суроолор бар уже кызыктуу болуп жаткан элдерге. Эң эле биринчи суроо ушундай болсун. Мына ушул элдерге таанылып жаткан сфера блогерликке эмне себептен келип калдыңыз? Ким себепчи болду? Блогерликке мен чынында эч ким себеп болгон эмес мага. Өзүм кызыгып, өзүм аракет кылып, башында жанакындай экшн тармагындагы видеолор турат элек. Мушташ. Анан кийин вайн тартканга өттүк. Анан могу ырларды айтып жазып калганым мурда жок эле. Мен өзүмдө бул нерсе бар экенин өзүм деле билбейт элем. Кийин өзүм изденип, мурда өзү тамада болуп иштегем Жалбатта. Анан кийин көрсө бар экен ошондой таланттар. Адам главный издениш керек экен өзүнөн өзү. Демек, катылып жүргөн таланттар чыгып атат. Катылып жүргөн таланттар чыгып келет да, эми бөлүсө дагы башкача таланттар чыгып кетеби билбейм. Жаңы нерселер болуп кетеби деген нерсени айтып атасызбы? Өз негизи бул нерсеге кичинекейиңизден эле кызыгат белеңиз, өзүнүн ар жагыңыздан мындай бир блогерликке жакындаган кандайдыр бир сезимдер болгонбу? Ал убакта блогер эмне экенин деле түшүнбөйт элем. Мен актер болгум келчү эле. Жаш кезимде ошол актер болгум келип, анан өзүм баягы акробатика боюнча салташымчы. Биринчи ошондой видеолор татат элем да мен. Анан блогер деген нерсени мен качан түшүндүм. Могу Москвага келип, 1-2 жыл иштегенден кийин анан Инстаграм күчөп баштады го. Ошол убакта түшүндүм, бирок ал убакта деле кызыккан эмесмин блогерликке. Сиз ырсаптарын токконго чейин мурунку видеолорун көрүп кала турган болсок, ошондой сальташып, бир өзгөчө бир видеолор дагы тартып жүргөн видеолорун да көрүп калганбыз. Вот Инстаграмда көбүнчө популярдуу болгону ушул Инстаграмда болот. TikTokко да киресизби? TikTokко да, бирок көбүнчөсү Инстаграм. Көбүнчө Инстаграм. Көбүнчө Инстаграм. Ырларды кандай кылып жаратасыз? Мындай бир көпкө чейин ойлонуп, бир тема жөнүндө ойлонуп жүрөсүзбү? Или сразу эле автоматически өзүңүздө келип кетеби ушундай бир шык? Жок, ал ырларды негизи сразу жазыш кыйын болот. Себеп дегенде ал жерде мисалы үчүн элдерге жете турган сөздөрдү таап чыгыш керек. Бирөөгө 10 сөз менен айтыла турган нерсени 2 сөз менен жеткиришке аракет кылыш керек да. Чынында бир теманы тапкан болсом, ошол жөнүндө ыр чыгарышым керек болгон болсо, бир аз кыйынчылыкка турат. Изденип, дарак-барактан ойлонуп, сөздөр бири-бирине уйкашып келтириш керек. Жөн эле сүйлөй берсе дагы болбой калат. Ыр жазган негизи кыйын болот. Ман кээ бирлер айтып калат да. Же көчөп элде баягы таанып калгандар болсочу. Мага ырт окуй койчу, анан кийин бирөө айткандай, наушниктер токуп берчи дегендей. Көрүнгөн нерсеге токуй албайм ал нерсени. Боло турган темалар. Негизи мындай туулган күндөргө же болбосо бир-бирөөнүн тойлоруна болобу, куттуктоолор жөнүндө ошондой дагы ырларды жазган учурларыңыз болду беле? Жок. Айтышкан, бирок айтып жазып берген эмесмин. Ошондой эле азыр эң кандай десем, сизде актуалдуу болуп жаткан тема
көпчүлүк жерлерден, көпчүлүк аккаунттардан көрүп калып атабыз. Бул реклама деген темасы. Рекламага негизи акыркы учурларда көп байкап атабыз, что көбүрөөк түшүп баштадыңыз, көбүрөөк аккаунттар чакырып атат, ар кандай каналдар чакырып атат. Жаныш мырзанын рекламасы бир посту канча турат? Айтыш керек ба? Ачык айта аласызбы? Ачык айтпай эле койбойлу. Бир примерно мындай. Канча десе. Чынында бир седага тартпайм, мен бир эмеге тура калып эле. Жок, мен ушуга тартам деп турбайм. Ар кандай болот. Кээде тааныш билиш болуп калат. Кээде жаңы ачылып аткандар болуп калат, поддержка алыш керек болуп калат. Ошондой моменттерде арзаныраак кылып тартып берем. Анан кийин өзүм ченемага отурган болсом, кичине кымбатыраак. Өзүңүз негизи азыркы учурда кылып жаткан жумушуңуз бул азыр көбүнчөсү реклама болуп атат. Реклама аркылуу жумуш, то есть акча таап атат. Мына ушул примерно айына канча таап каласыз средний рекламадан, чисто рекламадан түшкөн акча? Болгон пакеттер бар. Брендовый. Негизи мына пакеттерге көбүрөөк жакынсызбы, жакын эмеспи? Мондойлорго кичине жакын да. Ушундагы да алчу кетет. Кичине жакындаак. Сизге анда полпачески азырда бул жактардан көрөлү. Калган бул жакта еще жылсылар дагы бар. Бул жакта как раз сиз деген. Бул жакта полпачески бар. Бир нече түрлөрү бар. Көпчүлүк келип женский шумбы деп сөйлөшүп тур. Ушуларды чөз негизи жок азыркы заманга, заман талабына жараша дейсизби? Бүт эле эркектердин кийимдери негизи бизде. Ушул жакшы окшойт да? Яркийрээк цвет. Черно-белый деп аттыңыз беле? Бүгүн бир яркий цветте кийип көрүңүз. Бул жактан пакеттер. Мен кээде мына бир карап эле билип калам, мага жараша турган кийимдерди. Тонно меники окшойт родной. Так, ну эконы и обувь. Айына ушу айтпай эле коюш керек болот. Ар кандай болуп калат, кээде 200, 300, 400. Кээде да, бирок күн айына эле ошондой боло берсе жагып калбайбы? Бир сенада турбайт кыскасы. Мына ошол көпчүлүк өзү негизи эле кийинки темабыздын болсун кыргызча да, бизде да ушундай нерсе бар да, көбүнөн эле байкасак болот. Бирөө көтөрүлүп келип атабы, сырар бутунан артка тартмайчы. Бирөөгө көрө албастык деген нерсе өзү бул мындайча айтканда каныбызга деле сиңип бүткөн нерсе болсо керек. Мындай нерсе бардыгында болот. Айрыкча ушу башында баштап жаткан учурларда десек болот, башкача айтканда хейтерлер. Сиз башында баштап жаткан учуруңузда кандай бир реакциялар болду да, сизге болгон үйүңүздөгүлөрдүн көз карашы кандай болду? Хейтерлердин сөздөрүнө кандай реакция бердиңиз? Менде чын эле бирок башына баштап атканда алыстагылар эмес, жанымда жүргөндөр кээ бирлери көрө албастык кылып, тушкандык кылып, ичи таарлык кылгандар болду. Алардын бардыгын билебиз, көрдүк. Жакын арамда жүргөн досторум айткандар болду. Эми бул нерсең болбогон нерсе, андан көрө башка жерде иштебейсиңби, каякта бирдекелерди тарта бересиңби дегендей сөздөрдү укканбыз. Бизде эми бул нерсе жок болбой турган нерсе экен да. Анан ошол менен бирге эле колдогондор деле болду. Колдогондор болду. 50-ге 50 дегендей. Негизи мына видеолорду чыгарган учурларда комментарийлерге хейттер келет го. Хейтерлер жазгандай жаман кайсыл сөз мындай эсиңизде бар, бизге катуу тийген башына баштап же болбосо бирөө жаман сөз жазган болсо, сиз ушул блогерликти мындан ары алып кеткенге желанияңыз болбой, ушундай бир өзүңүздү артка тартып, либо депрессияга түшкөн учурларыңыз болду беле? Жок, андай такыр болгон эмес. Мен негативтерге көңүл эле бурбайт экенмин чынында. Башынан баштап эле. Анан негатив деле Кудайга шүгүр аз эле. Канчалык эле баягындай жаман видеолорду чыгарып, болбогон нерселерди сүйлөп чыга бербейбиз го. Колдон беришинче жакшы нерселерди тартып чыксаң, жакшы нерселерди айтып чыксаң, негатив деле жок болот. Колдогондор көп болот. Колдогондор көп болот. Демек, жеке жашооңуз боюнча акыркы күндөрдө уже Жаныш байкенин историясынан көп эле көрүп жатса керек, подписчиктери айрыкча. Девушкаңыз бар. Ооба, бар. Той качан? Тойду билбейм точно. Азыр жашыңыз канчада? Эмди жыл болуп калышы мүмкүн. Мен өзү канчадай көрүнөм деп эле жашымды айтпайм да, чын. Сыр бойдон эле кала берет. Сыр бойдон жашыңызды сыр сактаганыңыздын себеби эмнеде? Жаман катты оор суроолор келип атат да. Билбейм, негедир сырын айткым келбейт жылымдычы. Жакындарым эле билет, көбү билбейт. Көбү мен ушу 2000 кээ бирлери канча 98 ушинтип ойлошот да. 98?
Бирок ошо экөөнүн ортолугу жакын да. Сизде негизи жеке жашоодо, чыгармачылыкта болобу, кандай бир ситуацияларга чыдай албайсыз, же болбосо адамдардын кандай сизге келген терс сөздөрүнө чыдашыңыз кыйын? Менде өзүм тегерегимде жүргөн дос балдарымда, если мага карата көрө албастык болсо, же болбосо бөлүп чаруу болсо, мен чынында азыркы учурда ошондой нерсеге чыдай албайм да. Көрө албастык кылышып, аркага тартышып, нарак болсочу, ошондой нерседен Кудай сактасын. Башка нерселерге буюрса чыдайбыз. Эми кээ бирлер көпчүлүк эле учурда болот да, ушундай бир алдыга озуп, мындай бир алдыга чыгайын деп популярдуу болуп жаткан адамдарга кандайдыр бир бирөө жаман сөз жазып койду, же болбосо бир үй бүлөсү жөнүндө бирөө бир нетосо сүйлөп койгон болсо, ошол адамдын сөзүн унутпай, ушундай бир дайыма ошону эстеп жүрүп, же болбосо ошону айнан вообще таштап салгандар бар. Мисалы, кандай десем, чыгармачылыкка жаңыдан келип жаткан, популярдуу болуп келе жатып эле кийин түшүп кеткен адамдар деле толтура да. Алардын бардыгы ошол бир сөзгө, бир нерсеге чыдай албаганын себебинен ушундай нерсе болот деп ойлойбуз да. Негизи сизде ошондой нерсе жок. Главный алар максаты мындай, өзүнүн максатын толугу менен алдыга коюп, толугу менен аракет кылбагандар деп эсептейм. Себеп максат өзүндүкү да, тандоочу. Тандоо өзүндүк болгондон кийин алдыга койгон максатың менен карай басканда ар кандай сыноолор келет. Аларга алдын ала даяр болуш керек. Алар биз кааласак деле, каалабасак дагы келет да, баардыгы биз ойлогондой боло бербейт. Главный башка жактын сөздөрүнө көңүл бурбай, өзүнүн жолу менен кете турган болсо, алар деле буюрса өздөрүнүн ойлогон максатына жетет. Жаныш мырза өзүн популярдуумун деп эсептейби? Популярдуу адамдардын катарында өзүңүздү эсептейсизби? Жок. Жок. Сизде көбүнчө? Мен даже мен блогермин деп деле айткандан уялам. Сизди көбүнчө азыр бул жакта көп билсе керек, Москва шаарына көбүрөөк таанышат. Москвада канчадан бери сиз, канча убакыт болду бул жакта жүргөнүңүзгө? 10 жыл болуп калды Москвада жүргөнүмө. 10 жыл болуп калды. Москва шаарында көпчүлүгү тааныйт. Жаныш блогер дегенде эле уже баарынын көзүнө сиз жанагы очки тагып алып сүйлөгөн сөздөрүңүз биринчи эске келет. Кыргызстанга дагы барып көргөн учурларыңызда, Кыргызстанда жүргөндө сизди таанып, сиз менен сүрөткө түшөлү деп мондогон адамдар болгон беле? Мен Кыргызстанга бара элекмин да. Канча болду бар элеңизге? 10 жыл болуп калды. 10 жылдан бери бар элексиз. Сагындыңызбы? Сагындым. Уже барарыңыз менен той буюрса. Буюрса бул жактан да болуп кетиши мүмкүн. Мына ошондой блогерликти алып барып атасыз. Кандай десем, прям баардык Кыргызстанга, Москва боюнча бүт бардыгына таанымал болбосоңуз дагы, сиз уже көбүн эле уже кандай десем эсинде барсыз, оюнда барсыз, адамдардын көңүлүнөн уже орун алгансыз. Алдыда дагы буюрса кандай пландар бар? Алдыда буюрса өзүбүздүн план боюнча кино тарсак дейбиз. Кино, сон. Мен колдон келишинче аракет кылабыз да, бирок ошондой план бар. Кино тартып, актерлук эмени күчөтүп, анан ошол менен бирге эле ыр тармагына өтүпчү. Ыр жазып, өзүбүздүн ырларыбызды чыгарып, ал ырларыбыз да хит болсо, биз дагы ырчы болуп калсак депчи. Сиз буга чейин ыр чыгарып көрдүңүзбү, чыгарып көрбөдүңүзбү? Мен өткөндө бир ырымдын жарымын чыгардым бир. Ортосунчу толугу менен чыга элек. Ал деле ошол берки эле өзүм сүйлөп чыккан ошондой эле стилде. Москванын жашоосу тууралуу. Москванын жаштары, кыздары, балдары, жашоосу полный ичине кошулган. Буюрса ошонун толугу менен чыгарам, биринчи ырым болот. Азырча бир куплетин чыгаргам. Жаныш байкен дагы мындай байкасак, ырларынын, токуган ырларынын көбү эле мындай бир Москва шаарындагы жашоонун чындыгын сүйлөгөн ырлар. Арасында тамаша дагы кошулган ырлар болгону менен негизги мааниси бирок Москва шаарындагы азыркы учурдагы, азыркы заманда болуп жаткан адамдардын жашоосу тууралуу ачык айкын бардыгы айтылып ырдалып калган. Ошол нерселерди дагы кандай десем, отреагировать эткен адамдар бар да, мисалы, кээ бир адамдар эми өзүн алышы мүмкүн. Чындап эле ошондой жашап жаткан адамдар болсо, алар өзүн алат дегендей. Ошондой сөздөргө, ошондой видеолорго хейт жазган адамдар, значит, ошондой деп кабыл аласыз. Негизи. Менде ошондой биринчи хозяиндар жөнүндө чыгаргам да мен. Ал эми өзүм жашоомдо болгондо мен Москвада канчалаган квартирада жашадым мен делечи. Анан ошол өзүм жашоомдогу нерселерди ыр түрүндө кылып айтып чыккам. Мисалы үчүн Москвадагы көп эле мигранттардын жашоосу окшош.
Арыз эле квартирантпыз эми. Кээ бирөөсүлөр өзүнүн үйү болуп, өз симматет кеңири жашап калбаса, бирок көпчүлүгүбүз квартирант болуп эле жашап, ошол эле жашоону көрүп эле жүргөн адамдар. Анан кийин менин ырымды, Москва шаарында уккан ар бир балабы, кызбы ошол жашоосундан өткөн да. Ошол үчүн кошулушат. Мисалы үчүн сенин жашооңдо өткөн нерсени мен ыр түрүндө айтып бере турган болсом, ага сен деле кошуласың. Мен ойлойм ошол жагынан, жашоодон алынып аткан жагынан элдерге жагып атат депчи. Жашоого алынып аткан жагынан чын жүрөктөн чыгып жаткан ырлардын артында казакалардын элестери көз алдымда деп эле. Москва шаарындагы жашоо тууралуу чын жүрөктөн алынып жаткан ырлардын артында балким Жаныш мырза азыркы абалына келип, мына ушундай популярдуулукка ээ болуп олтурат десек дагы болот. Кандай десем бир Москва шаарында негизи эле Москвага сиз кандай, кээ бирлер айтат да, Москва это город, который не верит слезам. Көз жашка ишенбеген шаар. Бул сөз эми эмне себептен айтылып калганын деле, балким адамдардын башына бир кыйынчылык түшкөн үчүн адамдар ал нерсеге ишене албаган үчүн Москваны ушундай деп атагандыр. Бирок сиз 10 жылдан бери уже Москвада жүрөсүз. Москва сизге кандай бир эме алып келди? Москвага сиз рахмат айта аласызбы или кыйынчылыктар көбүрөөк болуп калды? Мен Москвага рахмат айта алам. Мен 2016-жылы келгем. Ал убакта мен Москванын эштерин билбейт элем. Кыргызстандан жүрүп эле бул жака келдим. Келип эле мен двордо иштегем да, дворник болчу. Андан кийин мен иштебеген иш калбады. Халтурада көп жүрдүм да мен. Халтурада иштедик. Эми бул жак кандай десем, кээ бир адамдарга мен эми үйдүн кичинеси болгондуктан ал жакта кылам дегенимди кылып Кыргызстанда, жейм дегенимди жеп жүрүп эле анан Москвага келип калгандан кийин уже бул жакта өзүңдү өзүң камсыз кылышың керек. Мисалы үчүн бир туугандарым мен менен канча бир жыл жашады окшойт, анан кетти. Андан кийин мен ошондо өзүм пешенем менен акча таап, өзүм квартплатымды өзүм төлөп, өзүмдүн акчама өзүм нан жегем да. Мындай айтканда адам кылды го дейм Москва. Москва көпчүлүк учурда кандай десек жаңыдан Москвага 18 жашка чыгып эле келе берген адамдарга жашоосун үйрөтөт. Башкача айтканда, кандай өзүн алып жүрүштү, кантип жашашты, бүт бардыгын мына ошол Москвада жашап кеткендер билсе керек. Негизи өзүңүз жөнүндө кыскача айта кетсеңиз, Жаныш мырза кайсыл жактын кулуну? Мен Жалал Абадтын кулунумун, табияттан го бул сулуулугум деп кече эле айттым. Жалал Абад болобуз, Алат областынын Сузак районунун Ачы деген айылыбыз. Жылы секрет, жылы жашы айтылбайт. Нечкага жазсаңар айтам. Бирок жок дегенде канча бир тууган экенин, үйдө канчанчысы экенин, канча болгон? 6 бир тууганбыз, мен кичинеси мен 3 уул 3 кыз. 3 уул 3 кыз, 3 эжеңиз, 2 байкеңиз бар. Мен эми эгиздин чериги болгом да. Чаныш Байыш болобуз. Азыр Байыш жок. Мына ушундай көңүлүңүздү чөгөр койсок кечирим сурайбыз. Өзү негизи бир кандай десек позитивдүү суроолор менен баштайлы деген бир эме ниет бар болчу. Аралашып кетти бул жерде дагы сөздөр. Биринчи жолу алып барып аткандыктын дагы себеби бул. Кандай десек эми элдерге кызыктуу болгон суроолордун көбүнө эле уже жооп ала алдык десек деле болот. Кадамды көрүнүздү. Кызыктуу, азырынча кызыктуу болуп, азырынча белгилүү болуп аткан суроолордун бүт баарына жооп алдык. Рахмат сизге. Ошондой эле азыр өзүңүз билесиз, кадам дүкөнүбүздү Москва шаарында кыргыздардын кийимдерин саткан кыргыздардын дүкөнү мырзалар үчүн метро Бауманская, метро Кузьминка эки жакта тең магазиндерибиз бар. Мына ушул дүкөнүбүзгө сиздин азыр биздин ушул магазинибизден сиздин стилиңизди тандасак, сизге кандай көбүнчө кандай предпочитаете, там полклассический көбүрөөк кийесизби или спортивный көбүрөөк кийип жүрөсүзбү? Классикага жакынмын өзү. Классикке жакынсыз. Спортивныйге да кийип калабыз. Азыр карайбыз да эми. Сиз менен общий анда образ карайлы сизге азыр. Сизге шумуңузга и байкеңизге туура келе турган көрөлү. Могу көчөдө кара болчу да эш. Onu da alır öyle. Şoda. Özünüzge jaktı mı? Bana jaktı da yine. Özüm oyunda alayım oldu. Ben oyunda giyinlerden ayaktan alıp tel olasın. Bizde arganday. Xitaydan келет, Турциядан келет, Кыргызстандан келет, түрдүү товарлар бар. Кыргыздардын магазининде силер бүт бардык ойлой берет экен, Кыргызстандын кийимдери деп. Жок, биздин самопашевтер эмес. Арасында бар бирок кээ бирлери футболка, ушундай нерселер кээ бирлери келет. Көбүнчөсү булар этно футболка. Сон жырышты?
Азыр бул жерде Жаныш байке кийип турган бут кийимден баштап шым, даже сумкасына чейин бүт бардыгы азыр кадамдыкы. Эсептеп көрөлү. Бут кийим 3700, шым 2900, батник 2400, барсетка 2700. Бүт бардыгы качествосы шикарный. Өзүңүздөр дагы келип кийип көрсөңүздөр болот. Жаныш байкенин образы жаккан болсо, комментарийге сөзсүз түрдө жаза кетиңиздер. Азыр Жаныш байкенин кийип турган образын бүт бардыгы кошулуп 11700 рубль болуп турат. Кандай проектибиз жактыбы негизи? Магазин жактыбы? Главный кийим жакты мага. Главный кийим. Жигиттер кеңири келе бересиңер. Жана ошондой эле урматтуу мекендештер, көрүп турганыңардай мындай футболкалар. Кимде ким ушул видеонун түбүнө комментарий, кимдин комментарийси 24 саат ичинде лайк албаган болсо, скриншот кылып көрсөтүлгөн номердеги WhatsAppка жиберсеңиздер, мына ушул биринчилерден болуп WhatsAppка скриншот жиберген адамга мына ушул футболка белекке берилет. Достор, мен үчүн деле лайк басып комментарий жазып болчу, мен өзүм дагы бир белек берейин. Чын жүрөктөн. Мына ушул Комментарийни мен дагы карайм. Кайсы каналга кирет? Кадам шоп Москва YouTube каналы. Болду. Комментарийлерди карайм, жигиттер лайк, комментарийни мен өзүм карайм. Текшеребиз, сөзсүз түрдө кийинки видеолордо отчет кылып чыгарабыз, кимде ким утуп алган болсо. Урматтуу мекендештер, мына ушул өзүңүздөр көргөндөй бүгүнкү проектибиздин биринчи жолку коногу Жаныш мырза болду. Көрүп турганыңыздардай сизге жакты демек проект жакшымы? Абдан жакты чынында. Силерге чоң рахмат ушунчалык чакырып, мен менен сүйлөшүп, баарлашып, элдердин алдында сүйлөгөнүмөн да кубанычтамын. Бул кийим мага белек эле болот. Белек кылабыз. Көрүп турганыңыздардай урматтуу мекендештер, кийинки видеолорду дагы калтырбай көргөнү унутпаңыздар. Эгерде биздин проектибиз, мына ушул видеолорубуз, мына ушул алып жаткан интервьюларыбыз сиздерге кызык болуп жаткан болсо, сиздерге жаккан болсо, сөзсүз түрдө комментарийге жазып кетиңиздер. Жана ошондой эле кийинки коногубуз ким болсун, кимди чакыралы, мына ушуларды дагы комментарийге жаза кетсеңиздер. Лайк басып, подписка таштап, досторуңуз менен бөлүшкөндөрдү сөзсүз түрдө унутпаңыздар.